Алтын сертификат жана алтын тамга аттестатына татыктуу бүтүрүүчүлөр менен предметтик сабактар боюнча облустук олимпиаданын жеңүүчүлөрү сыйланды. 11 жыл талыкпай билим алып, өзү каалаган кесипке ээ болуу кыялын орундаткан бүтүрүүчүлөрдү өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү куттуктады. Кенен кабарчыбыз Нуржамал Алымкулова баяндайт. Акмарал Нурбек кызы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен эң жогорку 229 упай алып, билимдин мыктысы аталды. Алтын сертификат ээси Акмарал Алай районунун Кабаланкөл айылындагы номер 25 Эшкул Мурзаев атындагы орто мектептин бүтүрүүчүсү. Ал пандемия шартында онлайн окууда өзүнүн тырышчактыгы жана аракетчилдиги менен алга озуп чыкты. Бул тестке даярданууда мен 1 жылдай убакыт кетирдим жана мээнеттерди, аракеттерди жасадым. Ошолордун негизинде келди деп ойлойм. Бул алтын сертификатты аларыма мен ишенгемин. Өзүмө ишенип, алтын сертификат алам деп тест тапшырганда дагы өзүмө ишенип чыккан болчумун. Бирок бул өлкө боюнча биринчи болгонум, бул мен үчүн күтүүсүз нерсе болду да. Ата-энемдин колдоосу өтө чоң болду да, бул ийгиликке жетүүдө. Мени окуума шарт түзүп беришти негизинен. Андан сырткары мектептеги мугалимдеримдин дагы эмгеги чоң. Дагы бир алтын сертификат ээси Ноокат районундагы лицей мектептин бүтүрүүчүсү Айзат Топчуева 226 упай алган. Биз мурда 1 жыл бою пробный тесттер жазып көнүп калыптырбыз. Ошондой эле катардагы эле тест болду деп ойлойм. Эң алгач өзүбүз алдыбызга бир чоң максат коюшубуз керек экен. Мен ушул нерсеге жетишим керек деп. Андан кийин максат коюп эле калбастан, анын артынан талбай эмгектенип аракет кылыш керек. Бул аракет, бул ийгилик жалгыз гана өзүңдүн колуңан келбейт экен. Эң алгач бул мугалимдердин эмгеги, эң чоң эмгеги, андан кийин үй бүлөңдүн чоң колдоосу керек экен. Билим мыктыларынын ийгиликтери бүт аймактын окуучуларын толкундантты. Тоодо элетте деле балдар мыкты окуса ийгиликке жетерине ишеним жаралганын мугалимдер ырастайт. Бул ийгиликтин артында көп эмгек бар. Эң негизгиси бул окуучуларыбыз билимге аябай умтулушат. Экинчиден бул мугалимдердин эмгеги, ата-эненин колдоосу, көп инсандардын эмгеги бар. Бул окуучубуздун ийгилигинде бул Акмаралдан сырткары дагы бизде жогорку балды алган окуучуларыбыз көп. Босого балдан өткөн окуучуларыбыз жалпысынан көп, бардык эле окуучуларыбыз алды. 194, 196 бала алган окуучуларыбыз бар. Быйыл Ош облусунан 6025 бүтүрүүчү жалпы республикалык тестирлөөгө катышып, эко алтын сертификатка, дагы 14 бүтүрүүчү алтын тамга аттестатына ээ болду. Жеңүүчүлөрдү өкмөт өкүлү куттуктап, билим алууга өтө пайдалуу белектерди ыйгарды. Биздин алыскы Алай районубуздун Тоол аймагындагы эле орто мектепти бүткөн балдарыбыз жалпы бул эми бизге деле эмес, мен ойлоп атам, ушу кыргызстандык окуучуларга шык берип, дем берип атат да. Ушундай мүмкүнчүлүк бар экен, стимул бар экен, биз эле окусак болот экен. Анан бир нерсени байкасак болот. Акыркы жылдары ушу баягы Борбор шаарыбыз Бишкектин жакшы күчтүү мектептеринин балдары алчу да. Бирок акыркы 2 жылдан бери ушу региондордон окуп бүткөн балдар эле ушу биринчи орунду алып атышат да. Бул да көрсөткүч жакшы. Мындан сырткары предметтик олимпиадалардын жеңүүчүлөрүнө да баалуу белектер ыйгарылды. Пандемия шартында онлайн окууга карабай, мындай жетишкендиктерде ата-энелердин аракети, мугалимдердин эмгеги жогору экендигин адистер баса белгиледи. Жылдагыга караганда бул чоң көрсөткүч болуп эсептелет. Ал эми предметтик олимпиадалар боюнча облустуку өтүп, пандемияга байланыштуу, өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу республикага бара албай калышты. Бүгүнкү сыйлык алган 9 окуучубуз республикалык олимпиадага жолдомо алган окуучуларыбызга ушул биринчи орун деген номинация берилди. Жалпы республикалык тестирлөөгө алтын тамга артыкчылык аттестатына даярдоодо, олимпиадага даярдоодо деги эле ата-энелер өтө кызыктар болуп, балдарга демине дем, күчүнө күч берип, үйдө дагы шарттарды түзүп беришип, аябай колдоо көрсөтүштү. Быйыл Ош облусунан жалпы республикалык тестке 6025 бүтүрүүчү катышып, алардын ичинен өлкө боюнча эң жогорку көрсөткүчкө, жогорку упайга Ош облусунун Алай районунун бүтүрүүчүсү ээ болду. Ал эми 14 окуучу алтын тамга аттестатына татыктуу болду. Нуржамал Алымкулова, Бекжан Ырыспай уулу, ЛТР Ош шаары.